Суроом чегиртке тууралуу дейт. Чегиртке шариятта адалбы же адал эмеспи? Кыргыздар чегиртке деп эле жалпы аталышын колдонот экенбиз. Биология жактан анын түрлөрү абдан көп аталыштары бар экен. Орусчасын жазайын дейт: сверчок, домовой, порода доместикус. Ушул түрү адалбы же адал эмеспи? Тактык катары тактык киргизип берүүңүздү суранат элем дейт. Бир тууган, шариятта имам Ахмад муснадында алып келген хадис бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ухиллат лана майтатан ва даман." Бизге эки өлүк нерсе адал кылып берилген, анан эки кан дейт. Өлүк деген бул турмакча эле. Кийин анан видеону бузуп жулуп, туура эмес маанини чыгарып албаңыздар. Акырына чейин угуш керек маселени. Бул мындай өлүк деп тырмакча катары эле айтылганы менен кашанын ичинде бул өлүк деле эмес. Эки түрү адал болгон дейт бизге. Бири кайсы? Фассамаку, балык. Балык өлүп калган болсо ал адал болот, деңиз жаныбары. Болгону биздин шарият фикх китептерде имам Сарахси Мабсут китебинде айтат: "Гойру самак тофба." Минтип адам чалкасынан жатат, ошол сыяктуу балык ылдый карап, курсакчагы жогору карап калса болбойт. Ал макру, арам болуп калат дейт. Муну самак тофи дейт. Башка бир себептен өлө турган болсо балык болот. Өлүп калса бул өлүмтүк экен деп болбойт. Мисалы кой өлүп калса, бул арам болуп калды, бисмиллаху акбар айтылбай калды, жаны чыгып кеткенден кийин союлса деле деген сөз да. Балыктан да маселе жок экен. Экинчиси чегиртке. Чегиртке ошо тирүү болсо деле, өлүп калса деле куурулуп башка кылып, эми кээ бир араб өлкөлөрүндө, Йемен жана башка мамлекеттеринде, Африкада мусулман өлкөлөрү жейт. Демек, ошол хадиске ылайык, имам Ахмадтын хадисине ылайык аалымдарыбыз, мазхаб бармаган аалымдарыбыз, мухаддис аалымдарыбыз түшүндүрмө берет. Шейх Муллал Кори Миркатта, Шейх Бадруттин Айни Умдатул Коридо айтат: чегиртке адал болот дейт. Анан бул жерде усулу фикх деген шариаттын каталог илим эрежеси бар. Алифлам келген үчүн бардык түрү деген сөз. Бул жерде бир түрү болот, бир түрү болбойт деген сөз. Жалпылай чегиртке адал болот. Болгону ошонун ичинен чегиртке жеген, үрп адатына сиңген адамдар арасынан тандап алар билет. Табияты жийиркенип башка болуп кетпей тургандай. Биринчисинен сизге хадистен далил алып келдик болот деген имам Ахмад муснад. Экинчиден аалымдар фикх китепте айтат: кайсыл нерсе каны жок болсо адал болот. Бул чегиртке ошо каны жок нерсенин катарына кирет дейт. Биздин Кыргызстан элине келе турган болсок, бизде бул өөн учурайт, бул желбейт. Ошон үчүн биз ал нерсеге өтө маани берип, бул нерсени арамга чыгарбастан, ошол учурда жеп кетпестен, ар ким өзүнүн үрп адатына каралып, бул сөзсүз же деген, же жебе деген маселе жок, шарият уруксат берилиптир, бирок үрп адатка каралат. Кудайга шүгүр, бизде өзүбүздүн эттерибиз бар, башка бар, ошо менен эле азыктанганыбыз жакшыраак. Бирок бирөө муну арамга чыгара албайт. Болуптур, имам Ахмад муснадында келген хадисте биз айттык, чегиртке маселесинде. Кийин Бухари Муслимде хадис келет, сахих тастыкталган. Сахаба бар, ан ибни Аби Ауфа деген ата баласы, Аллахым разы болсун, айтат: "Кунна нагзу ма Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам саба газават ау ситтан." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен бирге 7 же 6 газатка, согушка чыктык элек, жортуулга дейт. Ошол жерде ва кунна наакулу маахул жарат, чегирткени жейт элек деп келет. Пайгамбарыбыз менен биргеликте чегирткени жейт элек дейт. Биргеликте дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү чегирткени жейт беле? Бул сиздин сурооңузга кошумча жооп. Же пайгамбарыбыз отуруп биз жейт белек дегенде Ибн Хаджар Аскалани деген чоң аалым Фатхул Бари китебинде айтат, бул 2:15-30, эки ыктымал тең бар. Ачык жооп, ачык айкын кескин түрдө жооп боло албайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам маху биргеликте дегенде согушта биргеликте болдук, ал киши жеген жок, биз жедик. Же болсо экинчи мааниси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да биз менен кошулуп жеди деген сөз бар. Бул нерсеге чекит коюп бере турган имам Абу Дауд риwayat кылган хадис бар, мурсал. Муну кээ бирлер даиф дейт, жок, ханафилерде бул далилге жарайт. Жогоркуга чекит коюп бере турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан чегирткенин өкүмүн сураганда аксару жунудилла дейт имам Абу Дауд. Хадисте алып келген аалым. Алланын эң көп аскерлерин ва ма я'ламу жунуда раббикиллаху деп Куранда келет, Алланын аскерлерин эч ким билбейт. Шамал, аба, күндүн өз аскери болот. Алланын эң көп аскерлеринин бири ушул чегиртке. Ла акулу, мен жеке өзүм чегирткени жебеймин. Ошол эле убакта вала ухаррим, ан арамга да чыгарбаймын дейт. Демек бул нерсени үрп адатка ар бир жерге ташталынат. Бизге эми Кудай сактасын жутчулуктан, каачылыктан ага муктаждык жок. Жеген адам арамга чыгарбайбыз, төгүнгө чыгарбайбыз, бирок бизге ал сиңген эмес. Ушундай бир тууган. Анан Хашият ибн Абидин чоң китебибиз бар, Ханафи мазхабта фатва берген. Ошол кишинин 6-томунун 307 адашпасам бетинде ушул маселени баяндап келет бир тууган.